Assalamu alaikum. Бүгін 30 декабрь. Алдыбызда былтыркы жылы тигилген көчөт турат, бийик өсүүчү. Ушул бийик өсүүчү кандай формада келатат, ушул боюнча сөз болот. Көрүнүп турган сиздерге көчөттүн штамбы 30 сантиметрден кесилген. Ол эң туура кесүү болгон. Андан кийинки өсүндө бутак 3 бутак өсүп чыккан. 3 крона, 3 жакта туура келатат. Градустары жакшы. Бир аз бурч тарыраак. Атайын теп койдук. Распорка кылганыбыз жок муну. Мына ушул көчөттүн так, мынакей көрүнүп турган бутагы мынакей 60 сантиметрден биринчи жылы кесилген. Кесилгенден кийин бул кронадан 3 бутак өсүп чыккан көрүнүп турат сиздерге. 3 бутак өсүп чыккан. Мына биринчи жылы мына ушул жерден кесилген. Андан кийин июнга жеткенде мына учунан колум тийип турган жерден үзүү жасалган. Мына баарына үзүү жасалган. Үзүү жасалгандын натыйжасында мына ушундай мөмөгө багыттала турган кыска бутактар өсүп чыккан. Бул жерде мөмө жок, бирок кыска бутактар бар. Бул Крепсон сортундагы алма. Крепсон билесиздер, тенесинен мөмө тие алат. Бою азыр 1,5 метрдей бар. Классикалык бактагы негизги ката бул штампты бийик коюп кыркуу болуп атат. Штампты бийик коюп кыркып, өскөн бутакты кыска кыркып атабыз. Мына ушул натыйжасында биринчи жылкы ката кетип атат. Наоборот болуш керек эле. Мына ушундай биринчи жылы тиккенде штампты кыска кыркып, өскөн бутакты 50-60 сантиметрден кыркышыбыз зарыл. Андан кийин пинцировка жасаш керек. Бул метод иштейт. Бул методдун иштегенин көрүп турасыздар. Үзүлгөндөн кийин бул жерде бутак көбөйүп атат. Сиздерге жетишерлик бутакты көбүрөөк чыгарып берип атат. Максат эртерээк мөмөгө киргизүү. Көрүп турасыздар методдун иштеп атканын.